Америкалыктар эмне үчүн айга узак убакыт чоң суммадагы акчаларды коротуп учуп жатышат? Улуу окумуштуу геолог Заглюль Аннажар алар айга айдын буга чейин чындап эле бөлүнүүсүн изилдеш үчүн деп айтат. Ал интервьюларынын биринде Улуу Британиядагы Уэльс шаарындагы Кардиффа университетинде Курандагы кереметтердин окумуштуулар тарабынан тастыкталгандыгы тууралуу тема жүрүп жаткан эле. Ал жерде мусулмандар жана башка диндин өкүлдөрү отурушкан. Катышуучулардын бири англичанин Давид Муса Питкак мусулман динин кантип кабыл алгандыгын айтып берип жатты. Мен мусулман болгончо ар кандай китептерди изилдеп окуп жүрдүм. Бир мусулман студент мага Курандын котормосун сунуш кылган. Аны ачып окууру менен мага көзүмө Аль-Камар сүрөсү урунду. Ал сүрө Ай деп аталган. Анда сурак күн жакындады, Ай 2-ге бөлүндү. Мен ойлонуп, кантип ушундай болушу мүмкүнбү деп китепти коюп койдум да телевизорго отуруп алдым. Ал жерде британиялык телеберүүлөрдүн биринде космонавттар менен алып баруучунун ортосунда маек болуп жаткан болчу. Анда алып баруучу силер эмне бир Америка байрагын айга коюу үчүн ушунча миллиарддан акчаларды коротуп жаттыңарбы? Caution bus. Attention aux autobus. Achtung, autobussen. Opgepast, autobus. Ал убакта Америкада андан негизгирээк маселелер толтура эле. Эмнеге ал акчаларды башка көйгөйлөргө эмес, ушул бир байрак үчүн коротуп жатат деген суроо элдерди түшөлтүп жаткан болчу. Ал эми космонавттардын бул суроого болгон жообу кандай болду деп ойлойсуз? Жок, биз аны үчүн барган жокпуз. Ал жактан биз өтө кызыктуу бир нерсе байкадык. Ошол биздин жетишкендик. Биз ошону билгибиз келген. Биз айда өтө чоң ачылыш жасадык десем жаңылышпайм. Ал нерсе эмне болушу мүмкүн деп ойлойсуз? Биз айдын бүт айланасынан өтүп, айланган, бетинен ичине карай кеткен аномалияны байкадык. Ал эми окумуштуулардын айтуусу боюнча, мындай аномалия айда эгер ай 2-ге бөлүнүп, кайрадан бириккен болсо гана пайда болуштугун айтышты. Мен ошол жерден ордума тик туруп, тизелерим титиреп, таң кала, Курандан окуган аяттарымды эстеп, бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын 1400 жыл мурун көрсөткөн мужизасы эле го деп, ошондо Курандын хак экенине ишенип, ислам динин кабыл алгандыгын айтып берген. Эбак эле Куранда эч кандай изилдөөнүн жардамысыз эле мындан 13-14 кылым мурда азыркы америкалыктардын триллиондогон акчаларды коротуп, издеп таап жаткандарын Куранда так жана даана көрсөтүп койгонуна таңданып турдум. Эми пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын доорунда болгон бул окуяга кайта турган болсок, Анас ибн Малик айтат: Меккенин жашоочулары пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдан мужиза көрсөтүүсүн сурашат. Себеби ал убактагы бутпарастар өзүн пайгамбар деп жарыялаган Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламды эл алдында уяткаруу эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам ошол убакта Аллахтын колдоосу менен айды 2-ге бөлгөн. Айдын бөлүктөрү Харрат тоосунун 2 тарабында туруп калат. Бирок ошондо да Аллахка ишенбеген бутпарастар ал мужизага ишенбей, Мухаммад бизге көз боймочулук көрсөттү деп чыгышкан. Биз видеороликти ушул жерден аягына чыгабыз. Видеоролик жаккан болсо каналга жазылып, комментарий жазып, видеого лайк басканды унутпаңыз. Жана ошондой эле бул видеороликти WhatsApp, Instagram жана башка досторуңуз менен бөлүшүп коюңузду суранабыз. Ал эми кийинки видеороликтерден көрүшкөнчө сак туруңуздар.